Азыркы күндөрдө көрүп атасыздар, эч жакындагы интернеттен көрдүңүздөр, уктуңуздар. Окуучу балдар арасындагы, кыздар арасындагы жүрүшүңүздө көрүп атасыздар. Интернетте чыгып атат. Интернетте бардыгына көрүп атасыздар. Ошол тууралуу, ошол эмнеге апарат? Кандай себептери бар? Ушундай эле эркекчилик бизде азыр жаштарда көбөйүп кетат. Себеби телефон деген нерсе пайда болду. Ошондон аябай көп пайдадан көрө зыяны көп болуп атат. Ошол тууралуу өзүңүздөрдүн кийинки келечегиңиздер тууралуу ага эжекелер менен ата-энелерге кандай мамиле кылыш керек, өзүңөр жашообузду кандай жашаш керек деп ошол максатта негизи түшүндүрүү үчүн бизден Бишкектен келип отурат. Сайлап атасыз, жолдоп берген агайыбыз. Ошондой биздин өзү имамыбыз, биздин өзүбүздүн роботадан 10 жылдын балдар келип отурат, Санжаров агайыбыздар отурат. Акимчиликте отурат жаштар боюнча эжекеңиздер. Ушулар жаштар угуп, кунт коюп уксаңыздар, көп сиздерге мындай таалим ала турган, жүрөгүңүздөргө отура турган аябай жакшы бир маек түзүп берет. Шunu көңіл қойып, жақсылап оғаңыздар. Тұр, азыранда мен сөзді өзім Тыныштық ағайымыз дамаңыз көрейін. Рахмат ағай. Ассаламу алейкум, урматтуу эжек ағайлар, урматтуу окуучулар. Кайрадан былтыркы жылдардағы ушул жерде сиздер менен чогулуп көп бир жакшы сөздөр тууралуу сүйлөшүп кеткенбиз. Быйыл дагы Кудай насип кылган экен кайрадан жолугушуп ушундай бир жакшылыктын үстүндө бир жакшы сөздөр менен сүйлөшөлүк деп учурашып отурабыз. Урматтуу окуучулар, билесиздер, бул мектеп деген нерсе, бул сиз менен биздер үчүн келечекке жол аша турган, биздин ушул жерден билимибиз, илимибиз, акылыбыз өчүп турган бир эң бир бизге керектүү жер бул мектеп болуп эсептелет. Исламда дагы эң биринчи мына ошол адам баласынын өнүгүп, өсүп, бир ийгиликке жетиштиги үчүн бизге илим алууну буйруган. Курандагы биринчи пайгамбарга түшкөн сөз дагы мына ушу оку деген сөздөн башталган. Оку, Роббуңдун аты менен, өзүңдүн жаратуучунун аты менен оку деп туруп, бизге ошол Куран түшкөн күндөн баштап бизге илим алууга, билим алууга, дайыма ушу алдыңкы бир орундарга жетишүүгө, биз акылыбыз менен ушундай бир жакшылыктарга жетүүгө эмне кылган, биздин ислам дини дагы ушундай шариатка буйруп чакырып келген. Ошон үчүн биз бул мектептин кадырына жетишибиз керек, мектептин баркын беришибиз керек. Биз мына ушундай Кудайга шүгүр биздин жерде, биздин мамлекетте жерибизге ушундай биз мектептерге шарттар түзүп, бекер окуулар биз үчүн ушундай мамлекет шарттар түзүп берип атат. Бул да Кудайдын берген бизге бир чоң неаматы, жакшылыгы. Мынакей азыр билесиздер, дүйнө жүзүндө канчалаган мамлекеттер бар. Мындай мектеп жок. Жазайын десе жазганга калеми жок. Тетраdı жоқ, ручкасы жоқ, ушундай бир эч нерсеси жок, ушундай бир кагазга, бир ташка жазып окуп жүргөн окуучулар бар. Кээ бир мамлекеттерде 4-класска чейин окуйт, андан кийин билими ала алышпайт. Себеби деген аларда шарт жок, аларда мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондой учурлардан биз дүйнөдө эң жакшы бир ушундай тынччылык мамлекетте, мектепте ушундай бир ийгиликке жетишип аткандыгыбыз үчүн ушундай бир жакшы самалыктарда билим алып атканыбыз үчүн Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Баягындай терс жолдорго, жаман жолдорго, азыр учурда өзүн өлтүрүү дегендер көбөйүп атат. Ошондордон алыс болуп, биз таза билимди алып, Кудай кааласа элибизге, жерибизге, мамлекетибизге кызмат кылышыбыз керек. Мына бүгүн бизге атайын алыстан атартып, бүгүн мына ушу Базокор районундагы этностор боюнча бөлүмдүн башчысы мына Досов Эмил агайыбыздын демилгеси менен уюштурулуп, мына Бишкек шаарынан биздин белгилүү устазыбыз Кыргызстан Ислам университетинде мурда проректор болуп иштеп, андан кийин Ислам институтунда ректор болуп иштеп, жана көптөгөн өтө бир Кыргызстанга көп кызмат кылып келаткан биздин белгилүү алым устазыбыз бүгүн келип отурат. Дагы бир нерсени айтып коюшубуз керек. Билесиздер, Куран, бул Кудайдын сөзү, Куранды эң алгачкылардан болуп, араб тилинен, кыргыз тилине которгон мына ушу Сайдыбакас Долов устазыбыз болот. Азыркы сөз менен айтканда биз мындайча айтканда ислам илимдеринин доктору же болбосо ислам илимдеринин профессору деген ушундай бир даражадагы нам айтыла турган ушундай бир улуу алымдардын бири бүгүн сиздер менен жолугуп, мына ушундай өзүнүн жакшы акыл насааттарын айтып кетүү үчүн
устаз келип отурат. Анда азыр ушу сөзүбүздү кыскартып ушу устазыбызга бере турган болсок. Бисмиллах. Вальхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Урматтуу агайлар, эжекелер, урматтуу окуучулар, балдар жана кыздар. Аябай ыйык жерде бүгүн. Аябай ыйык жерде турабыз. Бул билим булагы. Бул кадимкидей бир булак. Буну түшүнгөн адам түшүнөт. Мен да силерге окшоп ушундай кийинип, ушинтип сүйүнүп, сабак десе алдыга умтулуп окугам. Алдыңкы катардагы окуучулардын катарын толтурайын деп аракет кылып, ага эжейлердин айтканын жүрөк деген чөйчөгүбүзгө толтуруп окуганбыз. Эң мыкты үй, эң мыкты имарат, эң сонун жер. 10 жыл көнүп эле каласың. Бүтүп кеткенден кийин ар бир класс, бурч, кычык, коридор, үстүңкү, астыңкы кабат, мектептин кире бериш жери, чыга бериш жери дүнүйөнүн кайсы бурчунда жашасаң дагы сенин көз алдыңан кетпейт. Анткени бул 10 жыл бою жүрөгүңө тамга басып койгон жер. Ат айланып казыгын табат дейт. Мына бул ушул жердегилердин баары силердин ата-энеңер менмин деген депутат, менмин деген министр жана башкалар дагы ушул мектептен чыккан. Алар да силер ошол мектепте окуган. Бирок мына бул уяңарды эч качан унутпагыла. Мен көп жерде айтам да, көп жерде айтам. Бизде 2200 мектеп бар экен. 2240 деди өткөндө, ушундай мектеп бар экен. Бирок көпчүлүгү ыйлай турган абалда да. Эмеректер, тияк, бияк эскилиги жеткен. Бир чоң кафени салып аткан бай, же атасы өткөн, же апасы кайтыш болгон, же дагы бир жакыны кайтыш болгон кишилер жылкыларды жыра тартып, аябай эт тарткандын ордуна ошол тарта турган, соя турган жылкысынын баасын мектепке берсе, мына ол жердеги билим деңгээли дагы да көтөрүлмөк да. Мен ошого чакырам. Эми кулаңарга күмүш сырга ушундай. Силер да эртең бүтөсүңөр. Ошондой кылып туш тарапка чачырап кеткенден кийин мектепти унутуп кетпей, өзүңөрдүн билим алган жериңерге ошондой кылып кол кабыш кылып тургула. Эң мыкты инсан болосуңар. Сөз башынан болсун. Президентибиздин элеттерди өнүктүрүү деген программасы бар. Элеттерди өнүктүрүү ал кимдир бирөө жолун жылына 1 чакырым, 2 чакырым асфальт кылуу менен баштайт. Кимдир бирөө клуб куруу менен, кимдир бирөө кудук казып суу чыгаруу менен, бирөө мечит салып элге тартуулоо менен. Элетти өнүктүрүү деген эң негизги нерсе ал билим жагына көңүл буруу. Билим жагына силер сыяктуу балдар менен тыгыз иштөө мамлекеттин келечегине чоң даңгыр жол салуу. Билесиңер, Кур'анда эмне деген? Кур'андан чочубагыла. Ал Кур'ан мусулмандардын китеби. Биринчи эле түшкөн аяты Иqra бисми раббикаллази халаqa. Жараткан Раббиңдин аты менен оку. Алдыга умтул, сабатсыздыгыңды жой, сабаттуу бол деп үйрөтүп атат. Биринчи түшкөн аятты карагыла. Биринчи түшкөндө эле оку деген. Карагыла. Эң мыкты аят. Оку деп эжейлер айтып атат, агайлар айтып атат. Эми Кур'андагы экинчи түшкөн аятка карагыла. Сүрөгө. Астагфирулла. Нун вал қалами ва ма ястурун. Садақаллахул азим. Ручкага, калемге жана калемдин ручканын жазган пайдалуу нерселерине ант ичем дейт Аллах Таала.
Демек, ручка кармап жазган, калем кармап жазган, тетрадына жазган, аны менен жазып, окуп, өзгөлөргө окуткан эң мыкты кесип. Өтө сонун жерде окуп атасыңар. Өтө сонун жерде окуп атасыңар. Тынчтыкта мына айткандай, азыр кээ бир өлкөлөрдө билесиңерби? Бир класста окуп атышат. Доска иленген жерде кадимгидей чоң тешик бар экен, сырт көрүнүп турат. Ошону бүтөгөнгө элдин чамасы жетпептир. А силердин жылуулугуңар бар, алдыңар пол, классыңар таптаза, доскалар иленген, ага эжейлердин бүт баары билимдүү, бүт баары сабаттуу. Мен сөзүмдүн башында агай эжейлер жөнүндө сөз кылып өтпөсөм чекилик болуп калат. Президентиңди дагы, премьер-министр, спикериңди дагы, депутаттарды дагы мыйзам жазып аткан. Мен деген бизнесмендерди дагы мына ушул агай эжейлер тарбиялаган. Ушулардын колунан окуп чыккан. Андыктан пайгамбарыбыз булар жөнүндө эмне дейт? Карагыла. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна аля муаллимин нас ал-хайра. Субханаллах. Аллах Таала өзү периштелери, канаттуулар, балыктар, жада калса ийниндеги кумурскалар дагы адамдарга мыкты нерсени үйрөткөн агай эжейлерге Аллах өзү мээримин төгүп турат. Периштелер алкап, канаттуулар дуа кылып, курт кумурска дагы ийниндеги пайгамбар дейт, курт кумурска дагы, кыбыраган кумурска дагы, о Кудай-ай, мунол балапандарга, мунол уул кыз, өспүрүм, жеткинчектерге сабак берип аткан агай эжейлердин күнөөсүн кечир, ишин илгерилет деп бата кылат деген. Жарбаган айлыкты, маянаны эч тутуп, силерге билим берип келе жаткан ушундай агай эжейлерге таазим. Бир кол чаппайсыңар ушул агай эжейлерге. Эң мыкты кесип. Анткени пайгамбарыбыз иннама бу'исту муаллиман, мен мугалим болуп жөнөтүлгөм дейт. Пайгамбар мугалим катары жөнөтүлгөн. Мугалимдик ал кимдин кесиби? Кимден калган кесип? Мугалимдик кесип ал пайгамбардан калган мыкты кесип ал. Агай эжеке болуп иштеп аткан hadis ал эч качан үйүнө барганда карызга батып, бияка келгенде дагы карызын доолагандан кыжалат болбосын. Анткени ал пайгамбардын hadisдигин, кесибин аркалап аткан эң мыкты инсан. Силер да ошондой ардактуу агай эже болгонго аракет кылгыла. Силер да алдыга умтулгула балдар, кыздар. Колуңарга калем алып, мен агай эжеке болом деп умтулгула. Бирок агай эжейдин алдына келгенге чейин дагы бир мектеп бар. Ал-умм мадраса. Иза салухат салуха ал-мужтама ал-фадил. Эне деген бир мектеп бар. Апа деген бир мектеп бар. Эгер ошол эне деген мектеп эле мыкты оңоло турган болсо, андан таалим алган, тарбиялап аткан окуучулардын бүт бардыгы мыкты болуп чыгат. Мыкты эненин уул кызы бардык жерде мыкты болот. Мен ойлойм, бул жердеги мектеп окуучулардын бүт бардыгынын апасы мыкты, ошондуктан мектепке келип атат. Бирок бир аксак түшүнүк бар. Аксак түшүнүк бар, кагылайындар. Балдар, кыздар. Оң кулагыңар менен да, сол кулагыңар менен да уккула. Медресеге барып, ошол жакта Куран жаттап, анан мектепти таштап коюу деген түшүнүк түшүңөргө кирбесин. Мектеп программасын толук алгыла. Физика, химия, математика жана башка. Сөзсүз түрдө болсун. Кээ бир аксак түшүнүктөр бар.
эми бул адам болбойт да. Муну ушу медресеге барып койсом адам болот. Жок. Мектеп адам кыла албаган баланы медресе да адам кыла албайт. Ушуну бир билгиле. Анткени мектепте дүйнө тааным кенен болот. Рубба жарин жар ва вақифин сар. Канча дүйнө кезгендер бар, чөнтөгүнө зыян келет. Анткени ал дүйнөнү круиз кылып айланам дей турган болсо, билет алыш керек, самолетко дүйнөнү кезип жүрүп, акчасын ана жырайт. Ва вақифин сар, үйүндө отуруп дүйнөнү кезип койгондор бар. Силерсиңер ошолор. Тарыхты окуйсуңар, географияны окуйсуңар. Географияны окуп атасыңарбы? Ушул жерде туруп алып, эң кичине Бурундай деген өлкөнү билесиңер. Право, кичинекей аралча. Штаттарды, бүт бардык өлкөлөрдү, мунун саны мынча, бул жерде жайгашкан, бул мындай, аралча тигиндемде. Көрдүңбү? Ва вақифин сар, окуган сабаттуу инсан үйүндө отуруп дүйнөнү кезе алат. Силер үйүңөрдө отуруп дүйнөнү кезе турган, үйүңөрдө отуруп ата-энеңерди дүйнөгө тааныткан мыкты инсан болгула. Мектеп өз жолу менен. Мектеп ал дүйнө таанымды кеңейтет. 9 класты бүтөсүң, анан ыктыярдуусуң. Мейли техникумга тапшырасыңбы, мейли лицейгеби, мейли жогорку окуу жайбы, мейли исламий жакты тандайсыңбы, ал сен өзүң тандоо окугуң. Жок, мектепти толук бүтүрүп, анан жогорку окуу жайга тапшырамсаң, ал сенин тандоо окугуң. Бирок мен бир нерсеге таң калам. Билесиңерби, пайгамбарыбыз кайтыш болуп кетти. Bir günü Peygamber vefat etti. Sahabalar gelip sorap atat Jubayı Ayşenebizden. Aytыңызчы, biz Peygamber dep tanıgan Muhammed Peygamber al kандай insan? Biz bilbey kalgan da kандай mıktı münözleri var? Dediler Ayşenebez aytты. Elem taqra'ul Kur'an? Kur'an okuysunlar özü dedi. Okuyuz. Anda okusaңар. Пайгамбар жолдо бара жаткан, элге аралашып, элдин арасында басып жүргөн тирүү Куран эле деген. Тирүү Куран атына конгон пайгамбардын эми заманбап 21-кылымдагы үммөтү, коому. Силер мектебиңерде ошол географиядан сабак берген мугалимди атынан чакырасыңар. Атынан атайсыңар, паланчы ибиш деп. Математикадан бергенде, бирок ал турушу элдин арасында турган бир математика турат деп элестеткиле. Агай турган жок, ал математика турат. Мында карайсың, математиканы көрөсүң. Биология турат. Эжеке, ал биология кадимкидей. Анын ичи толгонтокой биология. Аны мындай жазсаң, бул шаардан аркы шаарга жазыла турган чоң биология тетират. Даяр. Сен эртең келечекте эл арасында басып жүргөн физика бол. Физика китеби болуп берсен. Сен эл арасында басып жүргөн химия болуп бер. Сен эл арасында басып жүргөн нукра кыргыз тили болуп бер. Сен ел арасында жашап жүрген нукра кыргыз адабияты болуп бер. Мен кыргыз адабиятын окуп койдум, кыргыз тилди мыкты окудум эмес, сен кыргыз тили болуп жаша. Сен ел арасында математика болуп жаша. Сабаттуу инсан бардык нерсени талдап, анан тандап иш алып бара алат. Сабаттуу инсан, анткени ал окуй алат. Мисалы, мына телефон функциясы аябай көп. Окубаган инсан билбейт функциясын. Эгер англис тилге которуп кое турган болсо, анда мен билбей калышым мүмкүн. А сен сабаттуу болсоң, бүт бардык нерсени тандап, анан талдап аткарасың. Сабаттууларга айтып атат Пайгамбарыбыз: уурлук кылбагыла. Талап тоноочулук харам, тыюу салынган нерсе. Колуңарды узатпагыла. Кымындай болгон бирөөнүн укугун өзүңдүн ичиңе киргизип алсаң,
жеп алсаң, аны капа кылып кайгыртып койсоң, сөзсүз түрдө сенин абийириң урдалат деп атат. Сен бирөөнүн буюмун алдың, телефон тартып алып койдуң, мектепте рекетчилик кылып. Бирөөгө салык салдың, 20 сом алып кел деп, рекетчилик менен. 20 сом. 20 сом. Кагылайын балдар. Бул кыздардын арасында да азыр ушундай анча-мынча өршүп кетип барат рекетчилик деген. Балдар, бирөөдөн 20 сом алып койдуң. Анда сен 20 сом чолугула багың бар экен да. 20 сом тоноп алган баланын баркы сата турган болсо 20 сом любой адам сатып алып коет танычы. Мен андайдан любойын сатып алып коем 20 сомдон. Анткени ал 20 сомдук эле баасы бар экен да. Эгерде сен бирөөгө 20 сом берсең, анда сен аны 20 сомго бааладың. Сен акча менен бирөөнү баалабай эч качан. Сен мүнөзүң менен баала. Мүнөзүң менен баала. Эң мыкты инсан. Сен бирөөнү дос кылба. Сен бирөөгө дос бол. Билесиңби? Математиканы жакшы окуган балдар кыздар кол көтөргүлөчү. Математиканы жакшы окуган балдар кыздар барбы? Көтөрүп мен корктум. Мен сурабайм, жөнү көрүп коеюн дедим. Эч ким окубайбы? Көтөрө бергиле, эч нерсе сурабайм. Азаматтар, жакшы. Жаман олимпиада бар. Азаматтар. Болду. Мен айтайын дегеним, бирөө менен достошуш үчүн балдар, кыздар, математик болуш керек. Билесиңер ушуну? Математиктер мыкты достошот. Эгер биле элек болсоңор, эсиңерге салып коеюн. Кыздардан суранам. Мунол менин досум деп ордуңардан тургулачы. Мунол менин досум деп. Нурпери менин досум. Кана Нурпери? Математик да? Сен кайсы? Математик. Отургула. Балдардан. Барбы? Мунол менин досум деп. Айбек менин досум. Машалла. Айбек сенин досуң. Сен доссуңбу же дос эмессиңби? Эмне турбайсың ана? Мындай мактанасыңбы? Мындай ушуну менен дос болгонуңа мактанасыңбы же? Түй, дос кылбай эле койсо экен деп өзүңчө уяласыңбы? Жакшы отур анда. Мен сураганым себеби математикада кемитүү деген бар. Барбы? Кошуу деген бар. Бөлүү деген бар. Көбөйтүү деген бар. Бүт тамырчалар бар. Барбы? Математиктер мыкты дос болот, ушуну билип койгула. Достошуш үчүн математик болуш керек. Эмнеге? Математик деген ал кемитүү, качан кайсыл учурда санды кемитип, кайсыл учурда көбөйтүп, кошуп бөлүүнү мыкты билгендиги үчүн. Адам баласы башына кайгы иш түшүп турган учурда математик болсо досу келип туруп. Башына кайгы иш түшүп турган досунун кайгысын математикадагы термин менен мунун кайгысын бөлүшүм керек. Бул жерде мен бөлүү терминин колдонбосом болбойт деп, бөлүү деген терминди колдонот. Эгерде математик болбосо, анда бөлүүнүн ордуна көбөйтүүнү колдонот дагы анын азасын көбөйтүп берет. Өлгөнү жакшы болгон экен ошонун. Не кыласың мен кайгырып деп дагы аны ыйлатат. Эгерде математик болсо, сенин кайгыңды мен тең бөлүшөм. Кайгырба. Мындай нерсе сенин башыңа келип калды. Эмне экен, жазмыш экен да, тагдыр экен да деп анын аркасын таптап көңүлүн көтөрөт. Кубанып турса, барып мен сенин кубанычыңа эмне? Кошулам деп ал жерде шериктеш. Кошулам деп кошуу плюс иштетет дагы анын кубанычын дагы арттырат. Эгерде кандайдыр бир нерседен кайгырып, карызга батып, ооруп турса, мен сенин ушуңду бөлүшөм деп бөлүп, кемитип, жоюп турган инсан ал чыныгы математик. Чыныгы математик. Сен кандай инсанды дос кылып атканыңа кара. Көпчүлүк жерде ата-энелер балам жакшы эле, кызым жакшы эле болчу.
мектепке жакшы эле барат, жакшы эле келет. Акыркы күндөрү өзгөрө баштады. Эмне үчүн өзгөрдү? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. İnsan dosunun dini menen жашайт. Har bir insan dosunun dini menen жашайт, dosunun ahlakı menen, adebi menen жашайт. Ошол себептен kimdi дос кылып атканыңа мыктылап назар сал. Кандай инсанды дос кылып атасың? Аш пышырган кухняга кирсең, сөз түрдө түтүн болуп чыгасың, май болуп чыгасың, дакталган ак майдын жыты көйнөгүңө сиңет, анан бир жериң ишыгса, же колуң, же этегиң казандын көсү болуп чыгат да. Сенин кайерге киргендигиң ушуну менен белгилүү. Жакшы дос менен жаман достун сыпаты кандай десе, жакшы дос ал атыр саткан дүкөнчүнүн ээси менен, дүкөндүн ээси менен достошкон сыяктуу. Дүкөнгө кирсең, 3 пайда алып чыгасың. Биринчиси, ал сенин досуң болгондугун үчүн дос жакшы атырлар келди. Мен сага белекке берем деп бирин жөн эле белекке берет. Бекер. Бул дегени жакшы досуңа барганда, дос менде мыкты маалымат бар, мындай кабар бар. Мен муну китептен окудум, сен да ушуну алгын, мен сага айтам деп сага бекер эле сурабасаң дагы насаат айтат. Экинчиси, сен атыр саткан досуңа киргенде, колу менен учурашканыңда кайра алып туруп колуңду жыттасаң, атыр жыттанып калат. Анткени ал арың атыр сатып берип, кол атыр болуп калган. Жакшы инсан менен дос болсоң, аны менен жүрүү эле сага анын жакшы жактары жугат. Же болбосо сен өзүң кирип андан акчасына бир атырды сатып аласың. Бул дегени сен ал досуңдан өзүң сурап бир пайданы аласың. Жакшы инсан менен достошуу атыр саткан дүкөнчү менен достошкан сыяктуу. Ал эми жаман жигит, жаман кыз менен достошуу ал көрүк, темирчи, темир усташы менен достошкондой болот. Темирчи така, күрөк жана башка нерселерди жасаган кишинин дүкөнчүсүнө кире калсаң, вентилятор иштеп атат, биякта көмүр күйүп атат, ыш болуп чыгасың, учурашканыңда эч качан ох, темирдин жыты, ох дебейсиң эч качан. Дейсиң. Анткени көө. Эч качан анын колунан сага колуңа жугуп калган көөнү, ох, бетиме кандай болуп калдым, сонун көрүнүп калдым дебейсиң эч качан. Аны дароо жерге алып чыгасың. Жаман инсан менен достошсоң, сөз түрдө сага жаман жагы жугат. Бирок сен муну мага кандай дос болот экен дегенден мурда мен кандай дос болот экенмин, мен татыктуу дос боломбу деп өзүң жөнүндө кам көр. Өзүң жөнүндө кам көр. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннама бу'исту лиутаммима макаримал ахлaq. Мен жакшы мүнөздөрдү эң жогорку деңгээлге жеткирүү үчүн жиберилген пайгамбармын деген. Мүнөзүңөрдү огула. Жүрүм турумуңар, басыгыңар, мамилеңер, сүйлөшүңөр ушул жерде үйүңдө турган ата энеңдин ким экенинен кабар берет. Сенин кыймылың, сенин атаң менен апаңдын канчалык деңгээлдеги билимдүү, сабаттуу, адеп ахлактуу экенинин сенин кыймылың өзү кабар берип коет. Атаң менен апаңды бирөөлөргө мыктылап көрсөткүң келсе, анда сен эң алгач өзүңдүн мүнөзүңдү мыктылап оңдо. Мектептеги рекетчилик ал уурулук чындап. Ал чыныгы уурулук. Кичинекей бала мектеп, кичинекей бала кошунанын тооканасынан бир жумуртка урдап келди эле. Апасы, кагалайын, каяктан алып келдиң дедиле. Кошунанын тооканасынан урдап келдим. Апасы айткан жок. Кагалайын балам, болем, бул уурулук, бул харам. Биздин укугубуз эмес, ал кошунанын укугу, ал кошунанын акысы. Алып барып кой, дебестен бышырып берип койду бир жумуртканы. Жумуртка сонун турбайбы? Кийин акырын жүрүп арадан убакыт өтүп,
экөөнү урдап келди, 2 жумуртканы. Эмнеге экөөнү? Өткөндө тойбой калбадыңбы? Мыкты экен да. Экөөнү бышырып берди. Андан кийин 3өөнү, андан кийин 4өөнү, андан кийин 5өөнү. Анан бир күн ошол жумуртканы жумурткалап аткан тоокты урдап келди. Сой беле жеп коерчу деп. Сойду экөө бышырып жеди. Анан кой урдады, анан уй урдады, анан төө урдады, андан чоң уруктарды жасап жүрүп, акыры бир күн шуртый полицияга кармалып калды. Аны эл анын үстүнөн арызданып, өлүм жазасына тартылып атат. Анткени ал элди какшатып көп нерсесин урда берген. Сот ага акыркы сөз берип атат. Кана акыркы сөзүң. Ордунан туруп, апам менин маңдайыма келип отурса, мен акыркы сөзүмдү айтып сүйлөшүп алсам деди. Апасы анын маңдайын алып келди. Апасына жакындап, апа, эмне болгон чакта да азыр мага өлүм жазасы чыкты. Акыркы көзүрмемдер, акыркы отурум. Мен сиздин тилиңизден өпкүм келди. Тилиңизди чыгарып бериңиз деди. Апасы тилин чыгарды. Бала апасынын тилинен учунан ушунчаны бир тиштеп туруп жерге түкүрүп салды. Апасы кыйкырган боюнча жатып калды. Сот, келе сот, акмак, бул эмне кылгандыгың? Менин өлүм жазасына тартылышыма мына ушул тил себепчи болгон. Ошол себептен ошо тилди азыр кесип коюп болсом, менден кийин дагы көбүнүн башын ала бербесин ушул тил деди. Эмнеге деди эле? Мен кошунанын үйүнөн жумуртка урдап келгенде апам, кокуй бул харам, бирөөнүн укугу дегенде мен урдабайт болчумун. Алып келе бер балам, мен сага бышырып бере берем деген тил үчүн мен бүгүн өлүм жазасына тартылып атам деген. Кагылайындар, чоңоясыңар. Бүгүнкү 3-чү класс, 5-чи класс эртең 50 жаш курагына жетет. Уулду болосуң, кызды болосуң, неберели болосуң. Арканды узун ташта. Эртең келечекте мен момундай инсан болом деп азыртан аракет кыл. Азыртан камылгаңды кыл. Сен эң мыкты инсансың. Сен биздин өлкөнү дүнүйөгө тааныта турган эң мыкты инсансың. Эки кишиге каяш айтып койсоң, анда эки нерсеңе сабыр кылып өт дейт. Имам Шафии. Мугалимге каяш айтып койсоң, мугалимди кор санап, урматтабай, сыйлабай койсоң, анда өмүрүңдүн аягына чейин сабатсыздыгыңа сабыр кылып жашай бер. Сен мугалимди сыйлабадыңбы, анда сабатсыз боюнча каласың деп атат. Врачты, дарыгерди тоготпой сыйлабай койсоң, анда онтоп аткан ооруңа сабыр кылып чыдап жашай бер. Анткени сен дарыгерди, врачты тоготпой койдуң. Силер үчүн адашып кетпесиңер үчүн мыкты жол чырак катары, мыкты жарык берүүчү чырак катары жаратылып, силердин бактыңарга бар болгон мына эжекей агайларды мыктылап сыйлагыла. Булар биздин бешенебизге аман болсун. Ушулар бизге мыктылап үйрөткөндүгү үчүн математик болуп атабыз, химик болуп атабыз, физик болуп атабыз. Ушулардын эл караган бетин жер каратпай. Билесиңби сен бир кылмышың үчүн, бир жаман ишиң үчүн өзүң эле эмес, бир канча адамды өзүңө кошуп булгап коесуң. Мектепте рекетчилик дегенде сөз түрдө аны телевидение келгенде, Ешматтын уулу Ташмат, сен ушундай кылган турбайсың, жүр эми кетип калалы деп эч качан айтпайт. Мектеп класс жетекчиси, ошол класстын, мектеп директору, завуч, иши кылып отдел кадр бүт бардыгы бир рекеттин айынан бардыгы жаманаттуу болуп атат. Саңа билим берген инсандарды жаманаттуу кылба да. Бир жерден даамсызсаң, ал жерге 1000 жолу салам берип өт дейт го. Канча жолу салам беришиң керек бул жерге?
bir жерден дам сызсаң, ал жерге 1000 жолу салам бер. Bir жолу эле дам сызган экен, намаз деген экен да, бисмилла деп. Ал жерге 1000 жолу салам айтып өттү деп. А сен 10 жыл ушул жерде, 10 жыл сабак алдың, эми өмүрүңдүн аягына чейин мектепти кадырлап барктап өтүшүң керек. Балдар, бизде азыр элетти өнүктүрүүдө экстремизм, терроризм дегенди билип атасыңар. Жаман терс жолго бурулуп, өзүнүн өлкөсүнөн чыгып, өзгө өлкөгө барып алып, өзүнүн киндик кан тамган жерин жаманатты кылып, жамандап, ал жердеги жетекчилерди көсүйкөп, өзгө өлкөнү мекен туткан болуп, тигилерге кошулуп, тиги өлкөнү коргомуш болуп, жихад деп сүйлөп, мужахид болмуш болот. Жихад деген ал күрөш деген. Эң жакшысы сен муну менен күрөш, телефон менен күрөш. Муна телефон менен күрөш. Муну менен күрөшүп, буну бул жака коюп кой дагы, анан сабагыңды оку. Сабагыңды оку. Биз телефондон жеңилип калып атабыз. Жеңилип бүттүк. Моюнга алыш керек. Азыр математик достор бири-бирин көрсөттү. Кыргыз тилинде эле достор бар мисалы. Бирок достор мунунчалык боло элексиңер. Ушуну бир билгиле. Мунунчалык дос боло элексиңер. Анткени бул күндүзү да түнү да силердин чөнтөгүңөрдө. Башыңар коюп жатасыңар, зубуна келсе укпай калайын деп. Эң мыкты нерсенин аркасына коесуң. Эң мыкты чехолду. Астын сынып калбасын деп бул жагына коесуң. Бирок досуңду эч качан башыңа жазам жатпайсың. Досуңа эң мыкты кийимди бере элексиң. Досуңдун жүзүн, мунунун жүзүн тунук кылгандай али арчый элексиң. Сенин досуңдан мунул артыгыраак турат азыр. Мунуну жеңсең, сен досуңа мыкты мамиле кылган болосуң. Мунуну жеңсең, агайың менен эжекейиңе мыкты кулак салып, конт коюучу окуучу деген атка коносуң. Тирди билесиңерби, тир мынтыкты? Аткансыңарбы тир? Кыбла каякта азыр? Бияктабы? Пайгамбарыбыз айтат. Ким бутаны, мишенди кыблага каратып коюп туруп, анан колум түз экенби, түз эмес бекенби деп атса дагы чоң күнөө деген. Жөн эле бутакта турган бактекти, чымчыкты, таранчыны мынтык алып туруп, же жа менен, же рогатка билесиңер азыр, рогатка менен. Созма, ошону менен колум түз бекенби деп атса, ал дагы күнөө болот деп атат. Чымчыкты өлтүргөнгө каршы чыккан пайгамбар, кыбла жака бутаны мишенди коюп, колум түз бекен деп ойноп аткандан тыйган пайгамбар, жихадты аябай катуу тыйган. Жихад деген сөздү унуткула. Жихад деген радикализм, терроризм, экстремизм деген сөз таптакыр жадыңардан чыксын. Силерде мекенди сүйүү ыймандан деген нерсе турсун бул жерде. Хуббул ватан минал иман. Мекенди сүйүү ал ыймандан. Мекенин сүйө билген ал мектепте мыкты окуйт. Мекенин сүйө билген ал агай менен эжейин угат жана сыйлайт. Мекенин сүйө билген ата энесин эч качан уят кылбайт. Талап тоноочулугуң менен, рекетчилигиң менен, түнү көчөгө чыгып кетишиң менен, жаман балдар, жаман кыздар менен достошуң менен атаң менен апаңды да уят кылып атасың. Элестеткиле. Жакшы окуйбузбу? Келечекте эл арасында басып жүргөн мыкты математик, мыкты физик, мыкты химик болосуңар да. Болуп эле тим болбостон эл арасында басып жүргөн тирүү математикага, легендага айлангыла. Ким келе жатат десе, математика келе жатат деген наамга конгула. Сенин жашооң, басышың ушул математика десин. Сени эл мисал кылсын. Сени эл жакшы жагы менен мисал кылсын, жаман жагың менен эмес. Сен эл арасында басып бараткан
Кыргыз тили бол, адабият бол, математика бол, физика бол, биология бол, химия бол, жана башка. Математика эмес, математиканын өзү болуп жаша эл арасында. Окуучулар арасында эң алдыңкы сапка кошул. Сөзүмдүн аягында балдар, кыздар, ата эне, ага эжейлер бул сөзтөдө кадыр баркка бөлөнүш керек. Сый урматталыш керек. Бирру абаакум ябиррукум абнаукум. Ата энеңерди сыйлагыла, силерди сыйлай турган муун силерден келет. Бүгүн ата энеңерди сыйлай турган болсоңор, анда сөзсүз түрдө силерди да сыйлай турган муун чогулат, кошулат, табылат. Ага эжеңердин алдынан кесип өтпөгүлө. Өтсөңөр аркасынан, өтө турган болсоңор алдыңыздан өтүп кетсем болобу деп уруксат сурап өткүлө. Сен ушул мүнөзүң менен, ушундай сый урматың менен эжекейиңдин, агайыңдын назарына илешип эле кала турган болсоң, анда сен келечекте аябай чоң нерселерди алып келесиң өлкөңө. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз иттaqi min farasatil mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Момун мусулмандын назарынан абайла. Бизде назар деген сөз барбы? Назардан калыптыр деп. Момун мусулмандын назарынан абайла. Анткени Аллахтын нуру менен тиктеп турат. Аллахтын нуру менен тиктеп турат. Алкаса дагы, мактаса дагы сени сөздөрдү көкөлөтөт, каргаса анда сени жер менен жексен кылып жок кылат. Ага эжейлердин алдынан өткөндө, аларга мамиле кылганда кол көтөрүп, эжеке өтсөм болобу ушул жерден алдыңыздан? Жаркаңыздан өтсөм болобу дегиле. Ушул сөзүңөр менен сен өзүңдүн жана ата-энеңдин ким экендигин эжекеңе үйрөттүң, болду, бүттү. Ал ушул сөзүң менен ата-энеңдин канчалык деңгээлдеги мыкты инсан экени билип алды. Ар кандай жаман кылык жоруктар менен көзүнө көрүнүп кала турган болсоң, ал кылык жоругуң, жаман кылык жоругуң сенин ата-энеңдин кандай экендигин билгизип атат да. Балдар, кыздар, кагылайындар. Бар болгула. Эгерде сурооңор болсо, жооп берейин. Анан мен айта турган сөзүм ушунчалык болуп турсун азыр, оор келбесин. Кандай дейсиздер? Чоң рахмат. Президентибиздин жарлыгы аймактарды өнүктүрүүдөн жылуу болду. Эми силер өзүңөрдүн билимиңерди, адебиңерди, окууңарды өнүктүргүлө. Жана мына ушул мектепте мен да окуп кеткенмин. Бул мектептен окуп, Бишкекке барып, мына азыр сиздерге биздин устазыбыз Сайдыбек Каздамына алтындай болгон убактысында Бишкек шаарынан келип отурат. Устазыбыз көптөгөн жерлерде мына тынчтыгын айтып өттү. Көптөгөн жерде проректор, ректор болуп отурат. Устазыбызга да чоң таазим саламды айтамын. Устаз сизге шүгүр, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Келип ушундай бир баян бергениңиздерге, жана бүгүнкү мына ушундай демилгени көтөрүп, мына биздин досу Эмил агабыз дагы ушуну уюштуруп, үммөттүн камын ойлоп, Кыргызстан мусулмандын камын ойлоп, ушундай бир чоң чогулуштарды кылып атат. Мына биздин райондук имам Катип тынчтыгына дагы терең рахмат билдиребиз. Анда эмесе жакшы окуйлук, пайгамбардын хадиси бар, таракал илми фазатна ала кулли муслимин ва муслиматин. Илим билим талап кылуу ар бир аял эркекке фарз. Мектепти жакшы окумайынча башка институттарды, башка окууларды жакшы окуй албайсыздар. Ошон үчүн мектепти жакшы окусаңыздар, башка окуу жайда жакшы окуйсуздар. Сиздерден Алла разы болсун иншалла. Мына эжекелерге рахмат. Мына мени дагы силерге окшоп жүрүнтүп, эжекелер окуткан экен. Мына эжекелерге чоң таазимимди айтамын. Ушул жерде мага сабак берип кеткен эжекелер көп айтыш болду. Алар да Алла таала рахматын алгансын. Анда эмес азыркы сөздү биздин мына айыл өкмөтүбүз Эркин агабызга берсек, Эркин агабызга бир-эки сөз кошуп койсун иншалла. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы? Иш-чараны уюштуруучулар, мугалимдер, окуучулар, ушул бүгүнкү айтылган баяндамалар, айтылган жакшы насааттар баардыгы силер үчүн да, урматтуу жаштар. Биз эмне дейбиз? Ушундай алдын ала жакшы бир түшүндүрмө иштерди, жаман иштер болуп кетпесин деп ушундай алдын ала
иш-чараларды уюштуруп келебиз. Бул бардык жерде, бардык Кыргызстанда болуп аткан иш-чара. Себеби көрүп атасыңар, жылда ар жерлерде суицид катталып атат. Ошондой эле жаштардын бир кылмышка барган иштери катталып атат. Ошондой нерселерден алыс болгула, урматтуу жаштар. Биз силерден суранабыз. Биз ошон үчүн силерди ушундай кылмышка барбасын, жакшы окусун, жакшы билим алсын деп, мына биз ар бир бала силер өзүңөргө мына ишенишиңер керек да, бизге мамлекет ушундай мектепти куруп берип, ушундай жылуулукту берип, бекер билим, бекер мугалим мына силергечи бүгүнкү учурда. Ошондой эле ата-энеңер мынакей силерге жакшынакай жаркылдаган ак көйнөк костюмчүлөрдү алып берип, ушу балдарым, кыздарым билим алса экен, келечекте жакшы адам болсо экен деген ниет менен октотот да. Ошон үчүн биз деле ойлонушубуз керек экен. Бул биздин мекенди коргоо, мамлекетти сыйлоо, мыйзамды сыйлоо биздин милдетибиз деп билишибиз керек да, урматтуу жаштар. Ошон үчүн силер жаман жактарга барбаңыздар эч качан. Дайыма жакшы окугула, терең билим алгыла. Келечекте мен да бир кесиптин ээси болоюн деп жакшы максат кылсаңар, бизде жакшылыктар болот. Ошондой эле бүгүнкү мына ажакаларга сиздерге абдан чоң рахмат. Урматтуу Исмаилов, сизге да чоң рахмат. Мына жерлерде ушундай иш-чаралар, чогулуштарды өткөзүп жүрөсүңөр. Мугалимдерге рахмат. Дайыма ушу силер менен мына 10 жыл бою өздөрүнүн мээнетин кетирип, мына окутуп, чокутуп дегенде, биз деле, мен деле ушул мектепте билим алганмын. Ушул мектепте окуп, ушул мектепте чоңойдум. Мен абдан ыраазымын да. Мына бизди окуткан азыркы мына мугалимдер деле отурат. Ата-энеме мен рахмат айтам. Мамлекетибизге рахмат айтам. Ушундай мына жакшы деңгээлдерге жетип отурабыз деп, ошон үчүн силер дагы мына биздин айылдан деле, биздин ушул айыл өкмөттөн деле жакшы инсандар чыксын, жакшы балдар чыксын. Келечекте тилеген максатыңарга жеткиресиздер дагычы. Ушул нерселерди каалайм силергечи. Чоң рахмат баарыңарга, бүгүн ушу иш-чарага катышып бергениңиздерге, уюштуруучуларга рахмат. Рахмат. Мына бүгүн мен ойлойм биздин ушу жалпы окуучуларга, жалпы мугалимдер жамаатына эң мазмундуу, эң керек болгон, эң таасирлүү татынакай тарбиялык сөздөрдү айтып бердиңиздер. Демек биз бүгүнкү татынакай ушул сөздөрдү угуп, өзүбүздүн турмушубузда пайдаланып, мына бүгүн чоң сабак алды деп ойлойм. Биз ушу жалпы окуучуларыбыздын атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин үй-бүлөңүздөрдө тынччылык болсун. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп, бизге көңүл буруп, мына бүгүн бизге көп мазмундуу жакшы бир сонун иш-чараны өткөрүп бергениңиздерге жалпы жамаатынан терең ыраазычылык айтамын. Биздин балдарыбыз ыраазычылык билдирип, жалпы келген конокторубузга бир жакшы кол чаап коелу. Рахмат. Билесиңерби, бир күнү бир падыша башка өлкөгө барып, эл аралап бара жатса, жаштары жолдун чекеси менен баскан аябай жупуну, ийменчиктүү, сый-урмат менен мусапырларга, конокторго меймандостугун билдирген элге туш болот да. Анан жанындагы уазири муш эл экен, мыкты эл экен, карачы кандай меймандос десе, жок. Эл мыкты эмес, жетекчи мыкты экен. Жетекчи меймандос, сыпар, кичипейил болгондугуна байланыштуу. Халкы дагы, эли журт дагы ошондой сыпа. Дене кейфеме текунун ювалла алейкум. Силер кандай мүнөздө калыптан жашап жатсаңар, силерге ошондой жетекчи келет. Мыкты мүнөздөгү, сабакка умтулган, сабакты мисалы аттап өтпөгөн, пропуска этпеген да. Окуучу болсоңор, аябай талаптуу мугалим келет да.
аябай талаптуу, жигердүү, чын жүрөгүнө менен иштешкен, силердин деңгээлиңерге түшүп, силер менен сүйлөшө билген жетекчи келет. Ал силердин көз каранды. Эми мен акыркы суроом, тартынбай айткыла. Биздин кичинебизде окуп жүргөндө кээ бир мугалимдердин сабакка келбей калышын Кудайдан суранчубуз. Ушул келбей эле койсо экен деп. Силерде барбы ошондой? Барбы ошондой? Жок. Кудай. Жок, бар да, кантип эле жок болсун, албетте болот да. Барбы ошондой? Анткени кээ бир сабактар аябай оор болчу да. Ал мугалимден эмес, ал окуучулардан. Ошол агай келбей калса экен деп кичине бир 5 мүнөт келип кечигип калсак класскачы, келбей токшойт кетип калбайлыбы деп. Анан бир бата кылып бербейлби ушу келбей калсын деп. Эгер келбей калды деген эле бир дамыш чыгып бир эжекей келип айта турган болсо, ушундай сүйүнчүбүз, кол чабырчубуз да. Бул деген тамаша иретинде. Анткени ал сабакка биз даяр болбой калдык. Биринчи фундаментин мыктылап тизе албай калдык. Башында биз кайдыгер мамиле жасап, ал сабакка тоготпоочулук менен киришип калдык. Анан фундаменти начар үйдүн дубалы дагы начар болот. Анын чатыры дагы жаман жа болот. Жабылып бүткөнү менен баары бир күн урап түшөт. Кудай ошол сыяктуу сабакка кайдыгер мамиле, кош көңүл мамиле жасаган окуучу ошол предметтен берген агайга дагы кош көңүл мамиле жасайт. Сабакка олуттуу көз караш менен тикте. Ал сенин бул дүйнөдөгү чыныгы досуң. Мына азыр биздин ушул куракка жеткенде азыркы мектеп программасы чындап эле мен үчүн балдай, каймактай керек, анан ошондой даамданып атат да. Ушул куракка келгенден анан агай эжейлердин кадырын билесиң. Анткени ушул учурда сен өзүң агай эжей болуп жетилдиң да. Силер каймаксыңар. Туркиянын парламентинде бир депутат шайлангандан баштап депутаттык мандатын тапшырганга чейин бир да сүйлөгөн эмес да. Элестет. Мандат алып, кайра мандатын тапшырганга чейин бир да жолу микрофон сурап спикерден мен сүйлөйүнчү деп сүйлөгөн эмес да. Анан мөөнөтү бүткөндөн кийин шайлоочулардын учурашканы келсе, шайлоочулары кандай депутатсың? Сени биз адам болот деп, биздин талабыбызды талашат деп шайлабадык беле? Бир микрофонго келип сүйлөп койбодуң десе, мен эмнеге сүйлөйт элем? Башкаларга окшоп сүйлөбөй белем десе, ар бир каймак сүтүнө жараша болот деген. Ар бир каймак сүтүнө жараша болот. Алардын сүтү сүйлөк экен, каймагы да сүйлөйт эле сүйлөйт, иш жасабайт. Менин сүтүм сүйлөк эмес, алар иш жасайт экен. Силерден чыккан каймак мен болуп сүйлөбөй туруп иш жасабадымбы деген. Карагыла. Сүтүнө жараша каймак болот. Силер дагы ата-энеңердин каймагысыңар, агай эжеңердин каймагысыңар. Эң мыктысын силерге берип атат. Апаңар менен атаңарды, агай менен эжекеңерди мактайм, даңктайм дей турган болсоңар, анда адебиңерди, аклагыңарды, жүрүм турумуңарды оңдогула. Оңдойбузбу буйурса? Анда бата кылалыбы? Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим. Аллахым кол көтөрүп, алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз. Ушундай жеткинчек өспүрүмдөргө, уул кыздарыбызга сабак берип аткан эң биринчи агай эжейлерибиздин ден соолугун чыңгыр. Иштерине ийгилик бер, кырсыктарыңдан өзүң сакта. Аллахым ушулардын дагы үйүндө тирилиги бар, үй бүлөсү бар, аларды дагы амандыкта өзүң асырагын. Мектеп жашындагы уул кыздарыбыздын, талим тарбия алып аткан ушул балдарыбыздын, кыздарыбыздын ден соолугун чың кылып, келечекте буларды эң мыкты инсандардын катарына кошкон,
Буларды тарбиялаган ата-энелерин дагы ден соолугун чың кылгын. Барын эки дүйнөнүн түрдүү апат кысыгынан өзүн сактап, эки дүйнөнүн ийгилик жана бактыга жеткизген. Ар дайым бардарчылыкта, жогору деңгээлде, адеп ахлакта, илим билимдүү болуп жашашын насип эткен. Бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Рахмат, чоң рахмат.